Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн дагы Алтын Нар Зекет фонду өзүнүн кайрымдуулук иш-чараларын баштады. Өзүңүздөр билгендей, Алтын Нар Зекет фонду мүмкүнчүлүгү чектелген айымдарга, көп балалуу энелерге, жалпы эле ошол кайрымдуулукка муктаж болгон адамдарга өз жардамын, өз колун сунуп келет. Бүгүн дагы мына ошол Кыдырып Бишкек шаарындагы муктаж үйлөргө жардамыбызды көрсөтмөкчүбүз. Ал эми сиздер дагы мына ушундай кайрымдуулукка муктаж болсоңуздар, мынакей бул жерде телефонду жакыныраак алып койсоңуз болот. Мына ушул жерде телефон номерлери, баардык маалыматтар жазылган. Facebook'тан, TikTok'тон, Instagram'дан, YouTube'дан да тапсаңыздар болот. Ар дайым Алтын Нар Зекет фонду сиздерге жардам берүүгө даяр. Квартирада турасыз бул жакта? Эки балаңыз барбы? Жолдошуңуз? Жолдошум жок. Өтүп кеткенби же? Ажырашып кеткенсизби? Bu 50 ming benim farzı. Bizim Müslümanca benim zekat. Sizga bir koy. Рахмат. Allah razı olsun. Allah razı olsun sizге дагы. Hazır. Керек жараңызды жараттыңыз. Алейля. Азыр ошо бир айтып койсоңуз, эмне балдар дүйнөлөр боюнча? Мен кичинекей Койчиев Чыңгыз деген бул менин эң кичинекей иним болот. Анын кызы Сезим, келинчеги Гүлшайыр. Булар кичинекейден баштап инвалиддетство, менин колумда, апам да менин колумда. Сиңдим бар, эки баласы менен жолдошчу. Ал да менин колумда. Кыскасы бул үйдө биз почти 13 киши жашайбыз. 13 киши бул жерде турат. Анан акча бергениңиздерге, буга сиздерге Алла ыраазы болсун. Мына ошентип бүгүнкү иш-чарабыз уланууда. Бардык биз кайрымдуулук кылган инсандар кубанып, сүйүнүп, учурда мынакей кыйналып турган жарандар сүйүнүп турган чагы дагы бир үй бүлөгө келдик. Бул бүгүнкү күнүн эсебинен 4-үчү үй бүлө десек болот. Бул жерде кандай муктаж адамдар бар, аны биргеликте сиздер менен чогуу көрөбүз. Менин билишиме караганда бул жерде азыр 2 баласы инвалид, жалгыз бой эне жашайт экен. Ne var? Sence? Кайсы диагноз? Миопатия. Кайсы диагноз? Миопатия. Миопатия. Өзүнүн мындай билбейт да, кийинбейт, ушинтип отура берет. А тиги жолун Алып операция болгон, башынан бутунан укпайт, экөө тең укпайт. Ама эмне бана чалмасаңыз, эмне болду? Elif'te kadar. İslamça bizim, Müslümanca bizim farzı. Size böyle 50 gün su. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kim berген болсо дагы чоң рахмат. Allah kurban. Неге жумшатайын деп атасың? Эмне муктажсың негизи эле? Мен көп нерселерге жумшайм да булардын. Дарылар, витамин только ичет да, булчу витаминдер кымбат. Витаминдер анан продуктага кетип калат. Ошо. Өзүңүз кыласыз, иш-чара. Өзүң иштебейсиз? Өзүм иштейм, анча-мынча подработка болсо чыгып коем да. Анча-мынча эми постоянно эмес, эми бүгүн чыгып калды эле. Да болбой калды. Барып келдиңизби? Зато Кудай берди. Ооба, Кудай берди. Рахмат сиздерге, чоң рахмат. Бул чоң акча да мен үчүн. Эми канчада? 20 жашта. Анан Наргиза. канчада? 15 жашта. Билал. Канчада? Билал канча? Умар. 3'tө. Адрес? Kança balak. Агордо. 5 балаңыз бар экен эженин. Анан күйөөсү инвалид экен. Кыймылдабайт экен. Азыр бир жака алып кетип берейин.
Kuyası. Азыр ошол жактан келди бул эже такси мененчи. Күйөөсү бар экен. Kuyası, çekesi. Адрес? Эти bu bizim İslamça bizim zekat farzı. 60 миң сом берип атат. 6 ming so'm sizga berib qo'yaylik. Razı olsun. Allah razı olsun. Rahmat. Hepinize бактылуу болуңуздар. Аллах Allah razı сиздердин olsun. кандай эмеңиздер болсо Аллахым өзү муктаждыгыңыздарды чечкен болсун.